Транспорт жана жолдор министрлигинин 2016 жылга болгон отчету канааттандырарлык эмес. Бул туурасында Өнүгүү Прогресс фракциясынын отурумунда маалым болду. Эл өкүлдөр аталган министрлик жолдордун курулушун сапатсыз жүргүзүп жаткандыгын айтышып, министрлик начар иштеп жатат деп баасын беришти. Өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард доллар болсо, аны жарым эле жол курууга кетиптир. Бүгүн Өнүгүү Прогресс фракциясы өзүнүн отурумуна транспорт жана жолдор министринин өкүлдөрүн чакырып, курулуп жаткан жолдордун сапатын сынга алышты. Транспорт жана жолдор министрлигинин өткөн жылга болгон отчету бергени келген статс катчынын милдетин аткаруучу Эрмек Мамыркалиев министрлик өлкөнүн негизги стратегиялык жолдорун курууга пландарын койгону менен консультанттар менен подрядчиктерди тандоо боюнча тендерлер кеч болуп, иштер өз убагында жүргүзүлбөй жаткандыгын мойнуна алды. 2016 жылы ишеним жана биримдик программасы боюнча 2016 жылга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш аракет планын ишке ашырууга негизги басым жасалды. Депутаттар Кара-Балта-Бишкек, Маданият-Жалал-Абад жолдорунун курулушу кечеңдеп жаткандыгын сынга алышты. Маданият-Жалал-Абад жолу да быйыл кирди планга депчи. Мен муңа да ишенбейм да. Себеби азыр кече жакында барып келдик, ямочный ремонтторду кылып атат. Бул деген сөз быйыл болбойт дегенден кабар берет да. Быйыл мына азыр майга чейин деталдык календарный планды түзүп атат подрядчик. Ошол календарный планы боюнча ишти жүргүзөт. Буга чейин жолчулар жыртык тешиктерди суудан тазалабай туруп, оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан видео социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн болчу. Бул видеодон кийин бир катар жолчулар кызматынан алынган. Бирок Зиядин Жамалдинов андан жогору отурган кызматчылар жоопко тартылыш керек эле дейт. Майда звенодогу кишилер алынып да. Бул жерде менимче жакшы териштирүү болбой эле, силер ушундай жұмыштан айдап қойды. Ал жерде күнөөсү жок кишилер да барды, мисалгачы. Бакыт Төрөбаев жакында эле аймактарды кыдырып келгендигин айтып, жолдордун абалы көңүл жылытарлык эмес экендигин билдирди. Биздин жолубузду талкалап атат, биздин жолубузду кредитке салып атабыз, биздин жолубуз кийин биздин балдарыбызга, мойнубузга куруп атабыз. Биздин жолубуз менен, ошо жолдор менен жүрүп аткан биздин элибиз ыйлап, жүрөгү ооруп, еще автокырсыкка учурап, наркы дүйнөгө кетип атат. Фракция жыйынын соңунда транспорт жана жолдор министрлигинин өткөн жылга болгон иши канааттандырарлык эмес деп табылды. Транспорт жана жол министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча отчеттун алкагында угуп чыктык. Ошон үчүн бул аталган министрликтин иши канааттандырарлык эмес деген биз таап жатабыз. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.